22 күн. Хандар мактаган бала. Абдул-Муталиб кыска убакытка Меккеден кетиши керек болду. Меккенин башчысы катары тактыга отурган бир ханды куттуктоо үчүн барат эле. Ал Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламды жанына ала албайт болчу. Себеби жол узун болгондуктан ал күчтөн тайдырмак. Анын үстүнө бул расмий жолугушуу болчу. Жаш бала менен баруусу жакшы болмок эмес. Жолго чыгып жатканда оюнда жалаң гана небереси болду. Меккенин алдыңкы адамдары менен бирге жолго чыкты. Узак сапардан кийин бара турган жерге жетишти. Хан Абдул-Муталибке өзгөчө көңүл бурду. Бир канча күн аларды хан сарайда коноктоду. Ошол күндөрдүн биринде хан Абдул-Муталибди жанына чакырып, ага минтип айтты. Сага бир сыр айтам, ал сыр сага байланыштуу. Абдул-Муталиб буга таң калды. Сизди угуп жатам, урматтуу хан. Ал кандай сыр деп сурады. Хан көп китеп окуган, билимдүү жана ак ниет адам эле. Ал мындай деди. Окуган китептериме караганда, ушул кездерде Меккеде бир бала чоңоюп жатат. Аркасында пайгамбарлык меңи бар. Ал баланын атасы жана апасы жок. Чоң атасы менен жашайт. Китептердеги маалыматтар боюнча ал бала чоңойгондо акыркы пайгамбар болот. Андан кийин башка пайгамбар келбейт. Ошон үчүн ал абдан ардактуу, жерде жана асманда тандалган жана сүйүлгөн бала. Ал адамдарды жамандыктардан куткарат, туура жолго салат, дайыма жакшылыктарды жасайт жана жакшылык каалайт. Кылган жакшылыктары дүйнөгө белгилүү болот. Хан түшүндүрүп жатканда Абдул-Муталиб толкунданды. Себеби айтылган мүнөздөмөлөр небересине дал келип жаткан эле. Бул бала небереси Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламдан башка бала болушу мүмкүн эмес. Хан баарын байкап турду. Абдул-Муталибди көңүл коюп карады да минтти. Окугандарыма караганда ал баланын чоң атасы сен болушуң керек. Белгилер сага төп келип жатат. Абдул-Муталиб небересинин улуу адам болоорун ансыз деле билчү. Ал жөнүндө небересин эч көрбөгөн хандын оозунан угуу аны аябай толкундантты. Урматтуу ханым, айткандарыңыз туура. Менин абдан кымбат неберем бар. Мүнөздөмөңүз боюнча ал бала менин неберем. Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам болушу керек, деди. Хан жаңылбаганына сүйүнүп, баланы жакшы кара. Жаман адамдар ага зыян бериши мүмкүн, бирок ага Аллах жардам берет. Ал бала чоңойгондо маанилүү иштерди жасайт деп эскертти. Чоң ата менен хандын ал баланын Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам экендигине мындан ары күмөндөрү жок эле. Хан Абдул-Муталибке белек бекчектерин тартуулап, аны Меккеге узатты. Абдул-Муталиб небересин абдан сагынган болчу. Аны тезирээк көрүү үчүн сабыры бүтүп баратты. Узак сапардан кийин небересине жетти. Аны кучагына көпкө кысып, өөп жыттап сагынычын таратты. Мындан соң Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламды мурункудан да жакшы карай турган болду.